Сиздин жашыңыз 20 жаштан өтүп калды и бетиңиздин терисинде первый возрастной изменениялар башталды. Мисалы үчүн майда бырыштар же болбосо бетиңиздин кожасы тусклость болуп баштады. Анда бул видеону аягына чейин көрүңүз, сиздин жаштыгыңызды сактап кала турчу сонун секреттерди үйрөнөсүздөр. Менин аты жөнүм Гүлнара Жураева. Мамытова Гүлзина, беттин терисине туура кам көрүү боюнча экспертпиз. Сиз анкета толтурдуңуз. Анкета толтурганда бетиңизге кандай кам көрүп атасыз? Анализ жасадыңыз. Экинчиси, бетиңизде кандай көйгөй бар жана ал көйгөйдү кантип чечиш керек деп суроо берүүдөсүз. И биринчиден ошол сиз каалаган результатка көйгөйдү чечиштен мурда биздин бетибизге туура кремдерди тандашыбыз керек. Кандай кремдер тандалат экен конкретно сизге Гүлзина айым айтып бермекчи. Ал эми мен сизге бетиңизди кам көрүүдөгү 4 главный этапты айтып бермекчимин. Себеби бетибизге комплексный ушул 4 этаптан турган уход кылганда гана результат болот. Биринчиден, бетибизди сөзсүз тазалап жуушубуз керек. Мисалы косметиканын остаткаларын же болбосо бетибизди тазалап атайын умывашка менен жууганда подготавливаем ошол эле основной уходго и макияж койгонго. Анан көпчүлүк учурларда мындай ой менде деле бар болчу. Мен түнү уктап атсам, бетим таза, күн тийбейт, анан эртең менен эмнеге умывашка менен жуушум керек, жөн эле суу менен жууп койсом болбойбу деген. Болбойт. Анткени биз уктап атканда биздин бетибиз, клеткаларыбыз алмашат. И бетте мертвый клеткалар эртең менен калып калат. Эгер ошол мертвый клеткаларды атайын умывашка менен жууп салбасак, ал беттин үстүндө кала берет. Ошон үчүн поралар, кара тактар, бырыштар, вот этот вот тональный отурбай атат, тээп калды деп атабыз го. Ошонун бир причинасы ушул жерде. Эми өзүңүз деле элестетсеңиз, түбү күйгөн казанга эле кайта тамак жасай берсеңиз эмне болот? Вот сиздин бетиңизди дагы жуубасак ушундай болуп калат. Андан кийинкиси бул көздүн тегерегине вокруг глаз крем коюу. Мен 20 жашымда, 25 жасымда мен көзүмдө бырыш жок, зачем мен крем коюшум керек дечимин да. Оказывается, биздин көзүбүз постоянно азыр деле карасаңыз, видеону көрүп атканда деле движется, күлөсүз, жумуп атасыз и постоянно движение да болуп турат. То есть первый мимический морщиналар көздүн тегерегинде башталат. Эгер көзүңүздүн тегерегинде бырышты кетире албасаңыз, же болбосо слишком түшүп кете турган болсо 5 жашка карыган көрүнүп каласыз. И получается, экинчи этап көздүн тегерегине атайын кремдерди коебуз. Анан биздин көзүбүздүн кожасы обычный бетибиздин кожасына караганда 5 эсе тонкий болот. Поэтому специальный мягкий составындагы бар ингредиенттер менен вокруг глаз крем коебуз. Андан кийин бул сыворотка. Мен сыворотканы крем менен бетибиздин ортобуздагы мостик деп эсептейм да. Кыргыз бар го, баягы чай менен бардыгын жейт, чай менен жакшы сиңет го. Ошондой эле сиздин бетиңизди подготавливает, клеткаларыңызды ачып, активный кылат и кремиңизди сиңишине жардам берет. Получается, сыворотканын ролу өтө чоң. Андан кийинки этап бул ушул эртең менен болсо дневной кремди коесуз. Дневной кремиңиз защита, увлажнение, питание берет. Это здорово. То есть дневной крем керек экен, мы все знаем. Но мен да ушинтип айтат элем да, зачем мне ночной крем? Ночью-то никакой солнца нету, я же на улицу не выхожу, уктап атпаймынбы депчи. Оказывается, биологический жактан алып караганда, биз түнү уктап атканда кожабыздагы эс алат экен. Анан ошол маалда иштетчү дагы клеткалар бар экен да. Башкача айтканда, именно түнкү кремдин максаты бырышты жазганды, такты кетиргенди, увлажнение, питание еще больше усиливать эткенге жардам берет экен. Терини калыбына келтирет. Башкача айтканда, биз 5 бармак шорпо ичпей койсок суктап кетебиз го. Ошондой эле эгер түнкү кремге уход кылып койбосок, бетибизде дагы ушундай алы келбей, кандай десем, тез восстановление болбой калышы мүмкүн экен да. Поэтому ушундай этаптан, 4 этаптан кылабыз. И азыр мен айтып атканда, вау, столько надо делать деген ой келип калышы мүмкүн да. Кыжалат болбоңуз. Ушул эле процедурага эртең менен 2 мүнөт, кечинде 2 мүнөт болот. Болгону бир күндө 4 мүнөт убактыңыз кетет, бирок сулуулугуңуз ар дайым сиз менен калат. Вот это вот выраженияны часто говорю. Бет бул көйнөк эмес. Бырышып калса, так болуп калса, ыргытып ийем, жаңысын сатып алам деп. Нет. Просто 4 мүнөттөн эле убакыт кетирип, уход кылып коюңуз, сиз каалаган результатта болот. Сиздин конкретный көйгөйүңүзгө жараша кремди тандаш керек. Кандай крем?
мисалы 25-20 жаштагы кыз тусклость лица первый возрастной изменениялар болду. Бул учурда кайсыл кремди коюш керек? Демек сиз анкетаны толтуруп атканда териде өзгөчө деле бир чоң көйгөй жок, бирок терим тартышып атат, бозомук тартып атат, майда буруштар пайда боло баштады деп айтып атасыз. Демек сиздин териңиздин учурдагы талабына туура келген кам көрүү бул Novage категориясында Skin Energize сериясы. Бул сериянын эң негизги аткара турган кызматы бул териге энергия берүү, чарчаңкы терини өзүнүн жакшынакай акыбалына келтирүү. Анан Novage линейкасынын клиникалык тастыкталган жыйынтыктары бар. Клиникалык тастыкталган жыйынтык деген бул продукттун сапатына гарантия берүү дегенди түшүндүрөт, анткени клиникалык изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Мына ошонун жыйынтыгында теридеги нымдуулук 89%га жогорулайт, ал эми теридеги нурдуулук, сияние 24 эсеге жакшырат. Бул курамдын сериянын курамына ягода асай деп коет, суперфуд деп аталат. Бул абдан мындай антиоксиданттык таасири күчтүү болгон мөмө. Ушунун экстракт стволовых клеток кошулган. Андан сырткары таурин деген табигый энергетик кошулган. Ушул компоненттердин бардыгы биригип келип, окумуштуулар тарабынан изилденген атайын теринин нымдуулугун көтөрүүчү, биринчи түшүп аткан буручтарды жазуучу формула жасалган, патенттелген. Ошолордун бардыгы биригип келип туруп, жогоруда биз айткан тастыкталган результатты берет. Сиз бул каражаттарды колдонуп баштаганда биринчи жумадан тартып эле териңизде уже нымдуулук жогорулап, жумшак тартып, тегиз, жылмакай, ухоженный вид болуп, нурдуу болгонун байкап баштайсыз. Анан Гүлнар, азыр сен комплекстүү кам көрүү жөнүндө айтып бердиң, 4 этап. Сен билесиңби, окумуштуулар ушундай изилдөө жүргүзүшкөндө, аябай кызыктуу изилдөө, айымдарды 2 топко бөлүп, бир топтогу айымдарга тазалоочу каражат менен эле кремди берген. Экинчи топтогу аялдарга комплекстүү кам көрүүнү берген. Ошол 1 айдын ичинде айымдар бир эле түрдүү каражат, ал тазалоочу менен кремди колдонду, бул комплексный кам көрүү жасады. 1 айдан кийинки результатты салыштырып көргөндө комплекстүү кам көргөн айымдардын результаты 7 эсеге жакшы болгон. Бир эле каражат. Ошондуктан дайыма сиздин акчаңызды аяп, сизде өзүңүз көздөгөн результат болушу үчүн биз комплекстүү кам көрүүнү сунуштайбыз. Ушул кремди мен дагы биринчи жолу 24 жашымда колдонуп көргөм. Эртең менен турганда өзүмдү күзгүдөн караганда как будто мен мындай капкара болуп кеткендей эле сезе берет элем да, анан тональный кремсиз эчке чыкпайт элем. Анан тональный крем койсом дагы бетим отурбай эле тээп калгандай эле сезиле берет эле да. Билесиздерби, колдонуп баштагандан кийин, 1 жумадан кийин бетимдин кожам сияйт эткени, көзгүдөн карап өзүмдү рахаттанганым, и первый раз за долгое время көчөгө чыкканымда я не стеснялась себя. Наоборот, тональный крем койбой, менин бетим ушундай, я натуральная, я красивая деп, мне хотелось об этом кричать элдерге. Эми буну угуп отурганыңызда сизде бул кремди хочу купить, где я могу взять деген суроо пайда болуп аткан болсо, бул каражаттарды кантип алуунун жолдорун билгиңиз келсе, сизге ушул анкетаны жиберип, видеону жиберип аткан консультант аркылуу кайрылыңыз. Баалары боюнча сизге маалыматты берет. Novage сериясын сиз клиент катары дагы алып колдонсоңуз болот. Скидочная карта менен ала турган болсоңуз 20% арзандатуу жана белектерди дагы алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Муну дагы түшүндүрүп берет. Эгерде Novage сериясын алууга сиздин каражатыңыз чындыгында азыркы учурда жетишпей аткан болсо, анда Optimals сериясын өзүңүздүн ылайыктуусун колдонсоңуз болот. Кайсысы ылайык экенин биз сиздерге айтып беребиз. Ал сиздин азыр анкетадагы терим өзгөчө деле көйгөй жок, бир аз кургап атканын байкап атам, майда буручтарды байкап атам десеңиз, анда териңиздин тибине жараша же для комбинированной кожи Optimal сериясынын бардык комплекстүү кам көрүүсүз бул жерде дагы. Novage категориясында 5 каражат болсо, Optimals категориясында 6 каражатты колдоносуз бир комплекстин ичинде. Ал эми териңиз кургак болсо, анда для сухой кожи каражаттарын тандап алып колдоносуз. Эгер азыр сиздерде дагы кошумча суроо пайда болгон болсо, бул видеону берген айымга жазыңыздар, кайрылыңыздар. Андан эгер бул каражаттарды заказ кылып ала турган болсоңуз, биз сиздерге кремдерди кантип колдоносуз, дагы кандай дополнительный уходдорду кыласыз, айтып көрсөтүп, сиздин жаныңызда болобуз. Ийгилик.